Бүгүн биз Скорпион Атайын багыттагы бригадасында иш алып барабыз. Биз менен биргеликте Улуттук телерадио корпорациясынын Ала Тоо 24 телеканалынын чыгармачылык иштөө иштемекчи. Ал эми өздүк курамдын күнүмдүк иш тартиби менен Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы, коргоо министринин биринчи орун басары тааныштырмакчы. Түздөн, тез тұр, түздені ортаға. Саламатсыңар бі, жолдаштар. Эркен тұр. Штаб башчысы планда көрсөтүлгөн иш чаралардын толугу менен аткарылышын көзөмөлгө. Түздөн, түз тур, көчүрмөнүн даярдык сабактар учурунда жана дене тарбия сабактарында коопсуздук эрежелери сактоону буйрук кылам. Эркен тур, штаб башчысы өздүк курам сиздин карамаңызда. 25-Өздүк Атайын багытта бригадасында өздүк курам менен көчүрмөнүн даярдык планы негизинде иш алып барылууда. Бригаданын командири подполковник Жумабаев. Эркен тур. Эркен тур. Жолдаш полковник, бригаданын штаб башчысы подполковник Макалчы. Жолдаш полковник, командир бригаданын орынбасары подполковник. Жолдаш полковник, командир куралдоону боюнча орунбасары подполковник. Жолдаш полковник, командир орун боюнча орунбасары подполковник Атабаев. Кеттик. Бул эми Атайын багыттагы бригада согуш учурунда бул душмандын тылына өтүп, ошол жерде эң мындай орчундуу ачык айтсак, Атайын тапшырмаларды аткарат. Атайын тапшырмалардан тышкары чалгындоо жүргүзүү, анан душмандын негизги мындай курал жарактарын жок кылуу. Президенттин тапшырмасы боюнча биз 25-жылдын ичинде бригаданын өзүнүн түзүмүн өзгөрттүк, штаттык түзүмүн. Ошондой эле жаңы куралдар менен камсыз болду бул аскер бөлүк. Тактап айтсак, ошол учкучсуз аппараттар менен камсыздалды. Ошондой эле ошол бөлүкчөлөрдү түптөдүк. Андан тышкары снайпердик топтор түзүлгөн, дагы башка түзүмдөр. Бул эмнеден келип чыккан? Россия менен Украинанын согушун биз талдоо жүргүзүп, анализдеп, ошонун негизинде азыркы ушу ишке ашкан сунуштарды бергенбиз, жетекчилик колдоп берди. Ошонун негизинде мына бүгүнкү күндө биз буну уже толук кандуу ишке ашырып, азыр көргөзгөнгө даярбыз. Жолдаш полковник, автоунаа жана соттар кызматынын башчысы Улукбек Мейкеев. Куралда турган бул Атайын техника. Бул монун баары тең жаңы мурунку учурда келген куралдар дагы бар, бирок басымдуу бөлүгү бул акыркы учурда келген жаңыланган куралдар. Бул Атайын багыттагы бөлүкчөлөргө арналган, себеби булардын тапшырмасы жана белгилеп кеткендей
атайын тапшырмалар деп коет. Буларды себеби бул аскер бөлүк душмандын аймагында аткарат көп учурда жүргөн тапшырмаларды. Ошондуктан ошол талапка бул деген биринчиден жеңил болуш керек, үнсүз атыш керек, ошого багытталган куралдар. Бул гранатомет Россия менен Украина согуштун талдоо жүргүзүүнүн негизинде ошонун натыйжасында анан ушулар алынган. Булар жаңы келген, көп колдонулат, анан өтө эффективдүү курал. Учурда ошо Союз малында чыгарылган курал менен камсыздалган. Ошонун ичинен дагы өзгөчөлүк, мисалы, ошол эле АПС Течкина деген эми заман алдыга жылып, андан мына белгилеп кеткендей салмагы жеңил. Себеби дегенде бул бөлүкчө деген алыс, тапшырма аткаруу аймагы деген алыс болот. Анан автономдук режимде аткарат. Мисалы 10 күндөн 15 күнгө чейин. Ошон үчүн могу курал деген жеңил болушу зарыл, эффективдүү, үнсүз болгону зарыл. Андан тышкары, мисалы көрсөңөр, мына планка Пикатини деп коет. Буга толуктап жаңы азыркы мейлөөчү каражаттарды буга орнотсо болот. Инженердик каражаттар табылган миналарды, башка жардыруучу заттарды аныктап, аларды жок кылганга багытталган каражаттар. Айта келсек, бул мисалы радио менен жардыруучу миналар болот. Бул атайын ошого багытталган. Бул радиоэлектрондук күрөшүү каражаты деп эсептесек болот. Себеби дегенде ошо радио менен жардыра турган миналарды ошо канал управление деп коет, ошону жокко чыгарат да. Ошондо мина жарылбай турат. Бул иштеп турган учурда ошо радио менен эми могу согуш талаасында деле азыр Украина менен Россия эмесин түз эфирде көрүп атабыз. Кинолордо деле көрүп атпайсыңар, мисалы кнопка басып экен. Ошолорду жок кылат да. Анан саперлор барып минанын өзүн жараксыз абалга келтиргенге шарт түзөт. Айтылган каражаттар мамлекеттик деңгээлде уюштуруп өткөрүлгөн иш-чараларда ушул бөлүкчө коопсуздукту дагы камсыздап келишет. Эгер бир акыркы 4-5 жылды айтсак, бир 100дөн ашык жардыруучу заттарды булар мындай жараксыз абалга келтирип, курулуш иштери болуп аткан учурда көп ар кайсы аймактарда чыгып калат экен. Союз учурунан калган, мисалы, авиа бомбалар жараксыз абалга келтирген ушул бөлүкчөнү мына ушул каражаттар менен колдонуп. Эки тараптуу форматта дагы, мисалы, Россия Федерациясы менен биз тыкыз иштейбиз. Ал жерге биздин офицерлер барып, окуп келип, билим деңгээлин жогорулатып,
Анан ошо ал жерден алган билимин мына практика түрүндө бияктан биздин катардагы саперлорду үйрөтүшөт. Сапердун жеке коопсуздугун камсыз кылган жабдуулар бул сооттолгон атайын бул миноискатель деп коет, шарт түзүп берет. Эгер жана заттар, жарылуучу заттар эгерде капысынан жарылып кете турган болсо, мына ушул кийим менен колдонуп, бул жеке өзүнүн коопсуздугун камсыз кылып берет. Эми бул каражаттар ошо жарылуучу затты аныктап, баарын жогун кандай ыкмада орнотулган, себеби дегенде ошо орнотулган ыкмаларды ар кандай болот. Кээ бир миналар мисалы на неизвлекаемость деп коет, чыгарган учурда жарыла турган эмелери бар. Ошону аныктай турган каражаттар. Эми бул мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, согуш талаасында бул ар бир жоокер душманга көрүнбөй маскировка иш-чараларын өткөрүүгө мына жол берет, шарт түзүп берет. Мына кышкы абалда мына азыр карда көрүп атасыңар, мына жакын жерде деле көп мындай эгер кыймылсыз бир жерде позициядан орун алып жаткан учурда бул көрүнбөй калат. Анан бул эмени шаман деп коет. Ушундай жабдуулар менен дагы бул аскер бөлүк толук камсыздалган. Канча снайпер болсо штатта ошо баарына жетиштүү. Анан бунун дагы ар кандай түрлөрү болот. Ошо биз азыр мисал катары бир эле түрүн алып көргөзүп атабыз. Негизи булар ар кандай, мисалы шаардын шарттары болот, талаада, тоодо, токойго багытталган ушундай кийимдер бар. Көп учурда биздин Кыргызстан территориясы тоолуу аймак. Анан аскер бөлүктөр кээде мисалы жөө жете албай калган жерлерде, мисалы ошол аймакта күчүрмөн тапшырманы аткара турган болсо, ушу парашюттар менен колдонуп, вертолеттон ошол жерге мисалы чалгындоо тобу парашют аркылуу жеткирилет. Ар түрдүү Америкадан иштелип чыккан парашюттар бар, анан Россиядан иштелип чыккан парашюттар бар. Эки парашют тең өзүн жакшы бийик деңгээлде көргөздү, натыйжалуу. Ошон үчүн биз мисалы Америка Кошмо Штаттын адистери менен да мына бир ай эле болду, биз ошо толук кандуу мындай эки тараптуу тренинг өткөргөнбүз. Ошонун негизинде биз алардан да ушундай парашюттарды алганбыз, толук кандуу, жакшы көрсөтүп атат. Россиянын дагы жана D6 системалары ишеничтүү, жакшы көрсөткүчтөргө шарт түзүп берет. Жоокердин коопсуздугуна бул талап мындай жооп берет да. Ошондой талаптарга жооп бере турган парашюттар. Эми биякта айта кетсек, Кыргызстан өзү 90%дан көбүрөөк аймагы тоолуу аймак. Ошондо чалгындоо тобу күчүрмөн тапшыруу ошондой эле жүрүштө ушу тоо каражаттарын колдонот. Мына мындай каражаттар менен бул жеке комплект болот, анан топтук комплект болот. Ошо толугу менен бул аскер бөлүк толугу менен камсыздалган. Могул мисалы жиптер ар бир 2 жылда азыр жаңыланып турат. Себеби колдонгон учурда бул деген чойлом негизи өзү бекем, үзүлбөйт, көтөрөт, бирок ошо талаптары бар. Себеби эң биринчи орунда бул жоокердин коопсуздугу турат. Ошон үчүн маал менен ошо көрсөтүлгөн мөөнөтү өткөндө толугу менен алмаштырылат булар. Эми азыркы учурда мына жаңы бул 24-25 жылы келген каражаттар, бул түнкүсүн прибор ночного видения деп коет. Ушундай радио менен байланышта, себеби дегенде чалгынчынын колу бош болуш керек. Ошого багытталган мындай рациялар бул байланышка чыкканда мына кулагынан угулат. Биякта мына көрүп атасыңар.
түнкүсүн фонарик жарык берүүчү эмелер бар. Бул деген жарык бербей баягы түнкүсүн көрүнбөс каражат. Бул ошо жанагы айтылган жаңы куралдар. Буларда биз деген бул аскер бөлүктө ар кандай куралдарды колдонуп, себеби биз мисалы куралды тандаганда биз кайсы согушта колдонулат, кандай шартта колдонулат, талдоо жүргүзүп келип, анан эң биринчиден мисалы чоң көлөмдө албай, мисалы кичинекей аз партиясын алып, бияктан практика жүзүндө биз аныктап, кандай өзүнүн эффективдүүлүгүн талдап, анан чечим кабыл алып, ошо практика түрүндө кандай көрсөтсө, анан ошол куралга басым жасаганга ушундай багытта азыр иш жүрүп атат. Эми булар күнүмдүк комплект деп коет. Бул мына ар бир чалгынчыда 2 комплект курал болот. Бул пистолет, мындан тышкары негизи автомат болуш керек. Могул экипировканы мисалы мына бул замандын талабына жооп берген, мына бүт каражаттарды мына өзүндө жанында алып жүрөт. Ошол эле учурда могу кыймыл аракеттерине бул тоскоолдук жаратпаган. Салмагы дагы бул кевлардан жасалган. Анан 4-класстан төмөн эмес. Себеби дегенде, мисалы 4-класстан төмөн брони плиталар болсо, ал 100 метрден же 200 метрден ок өтөт. А бул 4-класстан кем эмес. Мисалы автоматтын огу өтпөгөн брондолгон жилеттер. Бул өздүк курамда мындай жетиштүү. Толук жетиштүү. Бизде бул эле бригада эмес. Азыркы мына бүгүнкү күнү толук бүт аскер бөлүктөр камсыздалган. Анан жакын арада мына эки тараптуу Турция мамлекети менен дагы иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Буну дагы белгилеп кетсек, биздин президент Реджеп Тайип Эрдоган экөө жеке сүйлөшүүнүн негизинде чечилген маселе. Азыркы учурда мына ушу 1 айдын ичинде биз жаңы мындан дагы мыкты брондолгон жилеттерди күтүп атабыз. Уже бул иш толугу менен маселе чечилген. Азыр ошо мындай айтканда логистикасы калды, жеткирүү. Бирок алар биз буну деген мисалы ар бир жоокер ушундай каражаттар менен камсыз болгон. Бирок биз деген мобилизация деген түшүнүк бар. Биз ошону эске алып, ошолорго мындай кийинки оор эгер мындай абал түзүлгөн учурда колдонгонго биз ошо запастарды түзүп атабыз. Ошого багыт алынган. Мына байкасаңар, мына мен кийип турганда бут кийим, мына жоокерлердин да бут кийимдери бул эми мындай айтсак тарыхта болуп көргөн эмес. Мен эми 92-жылы бүткөм окуумду. Эми биздин армиябыз башынан аябай эле оор күндөрдү өткөрдүк. Ар кандай кийимибизден деле мындай чабалдуу абалда болгонбуз. Азыркы күндө мына могул жоокерлерди айта кетсек, бул деген азыр мына менин кийимим менен айырмаланып турат. Бул деген специально ошо чалгынчыларга багытталган. Бул дагы мамлекет тарабынан камсыздалган толук. Мындан тышкары мына мен кийип тургандай дагы формасы бар. Бул атайын согуш таласында ошо күжүрмөн тапшырмаларды аткарган мезгилде кие турган кийимдери. Бизде азыр Кыргыз спецобувь деген мекеме бар. Андан тышкары дагы бир жеке менчик фирма, азыр аталышын так айта албайм. Бирок бизде мына күнүмдүк кийген бут кийимибиз дагы, мына азыр кийип турган бут кийимибиз дагы азыр баары тең Кыргызстанда өндүрүлүп чыгарылып атат. Дагы согуш таласында да ар кандай тоскоолдуктарды өтүүгө алдын ала даярдык көрүүгө чоң жардам берет. Сөзүңүзгө аралжы кечиресиз. Биринчи аскер бөлүктөрү бизде курулган деп айтып өттүңүз. Ушул жөнүндө айтып өтсөңүз, башка аскер бөлүктөрүндө мындай жокпу?
Биз бөлөк аскер бөлүктөрдө бар, бирок бул заманбап тоскоол. Бүгүнкү согуштун талабына, заманбап талабына ылайыкташтырылып жасалган. Мына эгерде көңүлүңөрдү бурсак, биякта бир жумага меню раскладка деп коет. Ар бир күнгө, ошо бир жуманын ичинде ар бир блюдолор жазылып чыгат. Биякта чыга турганыныкы көлөмү, салмагы бүт көргөзүлгөн. Жума күнү бүгүн салат свежий капуста менен помидор дейт, суп картофельный, плов, алма, нан, шекер, анан компот. Анан биякта контрольная порция болот. Себеби дегенде мындай практика түрүндө жоокер көрүш керек. Кандай ушу табакка түшкөндө ушу тамактын көлөмү кандай болушу керек. Анан ушул эле учурда мисалы текшерип келген адам бунун салмагы болот. Мисалы
таразага салып, мынакей көрүп атасың, 600 граммдан кем эмес болуш керек. Ошондой эле мына нандын өлчөмү, нан эки түрлүү берилет. Эми табагын алып койсок, мисалы, мына кара нан менен ак нандын салмагы 450 граммдан кем эмес болуш керек. Мына көрүп атасыздар. Анан бияк ар бир жокер өзү подносту алып, ушундай принцибинде уюштурулган экен биякта. Эми айрым аскер бөлүктөрдө кичине принцип башка болот, бирок толук колдонулат да ушундай. Ушул аскер бөлүктө мына ушундай принципте уюштурулган экен. Мына көрүп атасыздар, мына приборлор. Жокер ошо подносту алып, бул жерге мына биздин ашпозчуларыбыз. Булар дагы анык кызматта ашпозчулар, артең аскер кызматкерлери. Жокерлер өздөрү дагы нөмөт менен жардамдашса керек. Жок, бул жерде мисалы ашпозчулар, анан атайын персонал каралган. Бул күжүрмөн бөлүкчөлөр бул жерге аралашпайт. Булар атайын камсыздоо бөлүкчө болот. Бул ар бир аскер бөлүктө каралган. Булардын ошо тапшырмасы ошол. Мындай күжүрмөн бөлүкчөлөрдү камсыз кылып бериш. Анан эгер барсак, мына тамагыңар таттуу болсун, жокерлер. 2 жылда бул иштелип чыгып, мына эгер байкасаңар, бул деген индивидуальный рацион питания, жеке ар бир жокердин рациону күнүмдүк. Бул талаага чыккан учурда берилет. Мына бул баары мына жазууларында көрсөңөр, мына бизде Кыргызстанда иштелип чыгат, өндүрүлөт. Нарында мына Кудай жалгап, биз дагы күбө болуп калдык. Мына бүгүн келген экен. Бул аскер, мына ушул аскер бөлүккө бүгүн жетти. Бунун мына жеткирүү тапшырмалары коюлган. Мына уже бул иш-чара аткарылып, 1-2 күндө толук кандуу запастар менен бул аскер бөлүк толук камсыздалат. Бул жалпы ошол эле Коргоо министрлиги эмес, бул жалпы күч түзүмдөргө баары камсыздала турган нерсе. Анан айта кетсек, бул деген жөн эле мындай эметкен мындай иштелип, ошонун эле курамы бул илимдин негизинде, илимий изилдөөлөр негизинде, себеби дегенде аскер кызматкери көп кыймылдайт, оор жүктөрдү көтөрөт. Ошон үчүн буларга калория керек, ошо азыркы ичип аткан тамагы, ошол эле мына азыр жеке рацион бул ошол калорийдин өлчөмүн камсыздаган. Жерден ачып эле көрөлү, мисал кылып. Мен өзүм дагы муну биринчи жолу көрүп атам. Мындай кагаз түрүндө көргөн, ар бирин көргөн. Практика жүзүндө мына завтрак дегенде мүмкүн биринде көргөн. Мына айта кетсек, могул консервалар дагы мына себеби президент дагы тапшырма бербеди. Бул эми жалпы эле коомго маалым, жеке өндүрүштү колдоо, алардын мүмкүнчүлүгүн калыптандыруу, мына булар мындай айтканда гос заказ менен уже камсыз болгон. Бул эми ушуну эле 2 жылга туруп калбайт. Жана мен айтып кеткендей, күжүрмөн даярдоо процессинде бул жокерлерге берилет, колдонулат, анан улам ошо запастары толукталып турат. Буга чейин сухой паёк деп койчу эми, кыргызча айтканда кургак азык деп. Анан ал эми башкача түрдө болчу. Ал жерде Советтер Союзунан келген, Союздан уланып келаткан принцип болчу. Мисалы 4 банка тушенка, анан кугатылган нан, сухарь деп коет аны, кант, ошол эле мындай ченемдүү эле эмелерди камтыган. Мына бүгүн өзүңөр көрүп атасыздар, мынакей кашык,
баары тең каралган. Салфеткалар менен. Салфеткалар менен. Ачууга да оңой экен бул курамдары. Эң негизги бул могу азыр жеке рацион бул мобилдүүлүктү камсыздайт. Себеби мына көрсөңүз мына оролот жанагы мындай айтканда аскердик куржунга салынып эле салмагы дагы анчалык оор эмес экен. Бул өтө маанилүү, бирок камтыган калорийлер эсептелип чыккан. Ошонун баарын эске алуу менен ошонун курамы бекитилген. Мисалы согуш учурунда деген аба ырайы кандай болгон учурда дагы жүргөн тапшырманы аткарышыбыз керек. Ошон үчүн жокерлер ушул жерден да психологиялык жактан дагы даяр болушу керек. Анан негизи мондай аба ырайы бузулган учурда ичара жүргөндө чалгынчылар айтат, бул биздин аба ырайыбыз деп. Себеби дегенде ушундай аба ырайында жашыруун барыш, анан тапшырманы аткарууга ушундай аба ырайы шарт түзүп берет. Жолдош Балкон, Элебек 8 аскер бөлүм дене тарбия жана спорт кызмат башчысы капитан Турсун. Ушундай учурда аба ырайы бузулган учурда ошо күн тартибинде каралган мезгилде ушу жерге келип өздүк курам машыгууга шарт түзүлгөн. Толук болгон спорттук шаймандар менен камсыздарылган. Мына көрүп атасыздар, мына маттар, могул маттар баары тең мисалы эл аралык деңгээлге жооп берет. Кол менен кармашып күрөшүү бул чалгынчыларга өтө керектүү нерсе. Себеби дегенде ар кандай учурлар болот согуш таласында. Ошондо булар деген туруштук берүүгө толук мүмкүнчүлүгү болуш керек. Бирок мисалы ар бир бөлүкчө мисалы күн тартибинде белгиленген маалда график менен келип машыгат. Мисалы спорттук дене тарбия иштери ушул аскер бөлүктө күнүгө өткөрүлөт. Бул деген жалаң эле ошо кол менен кол кармап таймашуу эмес. Бул марш бросоктор өткөрүлөт. Жумасына мисалы ушундай форматта 2 жолудан кем эмес өткөрүлөт. А күнүгө мисалы 3 километрден күнүгө жүгүрүшөт. Анан бир жумада бир жолу сөзсүз түрдө 10 километрден кем эмес марш бросок өткөрүлөт. Себеби дегенде ушул аскер бөлүк дайыма ушундай алыскы дистанцияга жүрүшкө даяр болуш керек. Я являюсь инструктором воинской части 52-806 по армейскому рукопашному бою. В данный момент наши ребята готовятся к предстоящим соревнованиям. Готовимся по армейскому рукопашному бою. В этом году будет очень много турниров, как национальных, так и международных. Например, ближайшие соревнования у нас будут через месяц. Вот наша команда готовится. Также у нас еще один из основных этапов подготовки – это спартакиада стран СНГ будет также. Надеюсь, наши ребята попадут в состав национальной сборной на данный турнир. Куралдуу күчтөрүнө караштуу 52-806 атайын багытта чаян бригадасынын 2-атайын багыттагы отряддын 1-тобунун чалгынчы көз катары катардагы жокер Кылычбеков. Бул аскер бөлүктө кызмат өтөө, бул биздин сыймыбыз болуп саналат. Себеби дегенде бул аскер бөлүк кыргыз армиясынын элитасы болуп саналат. Бул аскер бөлүктө көбүнчө күчүрмөн даярдык жана спорт массалык иш-чараларга басым жасалат. Мисалга ала турган болсок, биздин күнүмдүк эртең мененки дене тарбия машыгуусунда 5 километрге чейин чуркайбыз. Ал эми ошол эле күнү спорт массалык иш-чараларда 10 километрге чейин чуркайбыз. Андан соң өзүбүздүн дене тарбиялык жана физикалык жактан бышыктыруу максатында спорт залга барып, спорттун ар кандай түрү менен машыгабыз. Мисалга карап турган болсок, баарыбызга белгилүү болгон аскер кол урушуу боюнча. Ошол менен бирге эле күчүрмөн даярдык сабактары боюнча айта кетсем, бизге планга ылайык ар кандай сабактар өтүрүлөт. Мисалы ок атуу, ошондой эле инженердик даярдык, тактикалык медициналык даярдык жана ошондой эле ар 2 жуманын шаршемби күндөрү биз ок атуу үчүн ок шарчасына барып ок атуу көнүгүүлөрүн аткарып келебиз. Ошондой эле биздин аскер бөлүктө
тажрыйбалуу жана Кыргызстандын намысын коргогон мыкты чыгаан аскер кызматкерлери бар. Биз ошол аскер кызматкерлеринен таалим алып, алардын бизге берген жана үйрөткөн тажрыйбасы менен бизге бөлүшүп, биздин көчүрмөнүн даярдык боюнча машыгыбызды жогорулатып келүүдө. Жана ошондой эле спорт массалык иш-чараларга байланыштуу бул мамлекет тарабынан бизге эң жакшы шарттар түзүлгөн. Ала турган болсок, биздин кийим-кечегибизден баштап жана башка шарттарга чейин жогорку деңгээлде дайындалган. Ошол менен бирге эле бул аскер бөлүктө тамак аш жагынан эң жогорку деңгээлде каралган. Ала турган болсок, биз эртең мененки тамактанууда нормага ылайык, сөзсүз түрдө айта кетсем, колбаса, сыр, жумуртка, май, наны менен жана ошондой эле тамак жейбиз. Ал эми түшкү тамактануубузда бул биринчи жана экинчи тамак, ошол менен бирге эле ага кошулуп салат жана компот менен жана нан, май менен тамактанабыз. Ошол менен бирге эле биз куралдаштарыбыз менен ар дайым ынтымактуу болуп, аскердик кызмат боюнча жана ошондой эле аскердик тартип боюнча бири-бирибиз менен ынтымактуу болуп, жакшы ийгиликтерге жетишебиз. Жана ошондой эле жуманын аягында ар бир топтун аскердик кызматы боюнча, көчүрмөнүн даярдык боюнча жана ошондой эле аскердик тартиби боюнча ар жуманын жыйынтыгы чыгат. Жана ошол жыйынтыкка ылайык андан аркыдагы бизге көчүрмөнүн тапшырмалары коюлат. Мисалга ала турган болсок, биз күнүмдүк нөөмөттөргө чыгууда, ошол менен бирге эле көчүрмөнүн даярдык сабактарында, спорт массалык иш-чараларда биздин жогорку башкармалык тараптан коюлган эң бир жогорку талаптарын жана буйруктардын бири болуп, бул эреже коопсуздуктарын сактоо болуп саналат. Бул аскер бөлүккө кызматка келиш үчүн чынын айтканда аябай оор болду. Бул аскер бөлүк себеби Кыргыз Республикасынын армиясындагы элитасы болгонуна байланыштуу. Бул жерде аз сандагы аскер кызматкерлери чакырылат. Сөзсүз түрдө бул жерге биринчиден өзүнүн ден соолук абалы, туруктуу, психологик, моралдык жактан абалы туруктуу болгон аскер кызматкерлери, ошондой эле ар кандай спорттун түрлөрүнөн, мисалы үчүн разряд болобу, же болбосо спорт чебери болобу, сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө талап кылынат. Мен бул жолду тандаганыма мындай өкүнбөйм, себеби сыймыктанам. Ошол 52-806 Атайын багытта чайган бригадасында кызмат өтө. Менин оюмча, бул ар бир мен кыргызмын деген жигиттин максаты деп эсептейм бул жерде кызмат өтөш. Мен бул аскер бөлүккө кызматка келиш үчүн 1 жыл бою тынымсыз түрдө аракеттенип машыккам, өзүмдүн физикалык жактан даярдап, жана ошондой эле Кудайым буйруса, кызматым бүтсө, контракт келишинде кызмат өтөйм деген ниетим бар. Бул мен кызматка келиштин себеби эркек жигит болгондон кийин сөзсүз түрдө ата мекен ауылындагы милдетин так аткарууга зарыл. Бул ар бир жигиттин парзы деп эсептейм. Жана ошондой эле эр жигит эл четинде, жол бетинде демекчи, бул жерге келгенибиздин себеби Кыргыз Республикасына кандай гана коркунуч жаралбасын, ошол коркунучка чеп болуп бергенге келдик. Эми 22-жылым Украинада башталган согушту азыр түз эфирден эле көрсө болот. Ошолорду биз ар дайым анализдеп, талдап турабыз. Ошонун негизинде биз жыйынтыкка келдик. Бай эски көнүгүүлөр Совет доорунан бери өтүп келген. Алар деле талаптарга ылайыктуу болчу, бирок согуш таласында тактика өзгөрүп кетти кескин түрдө. Ошого ок атуу көнүгүүлөрдү ошо замандын талабына туура мындай шайкешке келтирүү зарылчылыгы пайда болду. Ошондуктан биз 24-жылы баштаганбыз. Анализдеп, баарын тең ар бир ок атуу көнүгүүлөрдү таризлеп чыгып, анан 25-жылы толугу менен алмаштырылып, бул азыр окуу көнүгүүлөр ошо согушту көрүп, талдап,
ошо жыйынтыктарга келгенбиз. Ошонун негизинде ошого ылайыктырылышкан. Анан бул окуу көнүгүүлөрдү биз жалаң эле согушта эмес, башка армияларда колдонгон немелерди да салыштырып, анан эң ошо бизге тоо өрөөнүндө согуш таласында кандай кырдаал түзүлөт, ошого ылайыкташтырып, ушул окуу көнүгүүлөрдү иштеп чыгып, анан бизде ошо жетектөөчү документтерге киргизип, 25-жылы толугу менен бекитилип, ушу аскер бөлүктөргө жеткирилип, мына бүгүнкү күндө ар бир аскер бөлүк ушу жаңы ыкмалар менен, жаңы окуу көнүгүүлөрдүн шарттары менен машыгуу өтөт.